Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн индонезиялык бир туугандарыбыз тарткан 2023 чыккан 172 күн аттуу тасманы көрөбүз. Бактылуу түгөйлөр бири-бирине болгон сүйүүсү ашып, бирок мындай күндөр 172 күндөн кийин үзүлүп кетти. Анда эмесе сүйүү дүйнөсүнө чөмүлүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Жараткандын буйругу менен акыркы күндөрү өлкөбүздө өзгөрүүлөр пайда болуп, экономикабыз өнүгүп, бюджетибиздин акчасы бир аз болсо да кулагыбызга угула баштады. Буйруса ушубуздан жазбасак өлкөбүздө көптөгөн ишканалар ачылып, жумуш орундар көбөйүп, айлыктар чет өлкөдөн дагы бийик болот деген үмүттөр чоң. Эми өзүбүз жакшы ниет кылбасак, башка бирөө келип кылып бербейт экен. Ошондуктан жакшы ниетте чет өлкөдө буйруса туулган жериме кайтам деп убактылуу эмгектенип бизди көрүп жаткан туугандарыбызга маалыматыбызды айталы. Эгер сиз Москва шаарында эмгектенип, жумушуңузга керектүү документтерди алыш керек болуп калса, байланыш сандарын жазып алыңыз. Тууганыбыз сизди көп эле убарачылыкка салбай, документтин кандай түрү болбосун жасап берүүгө даяр. Андыктан калем дептериңизди алып жазууга даяр болуп калсаңыздар, байланыш сандарды айталы. +7 977 540 1042. Тасманын башында таң атып багымдат намазына бара жаткан жааматты көрөбүз. Алар Жибек жолундагы Саракси мечитине кирип жаамат менен намазды башташып, ошол эле убакта түнкү эс алуучу жайлардын биринде Зира деген кыз курбусу менен барып, эс алып жатып, бирок күнөөдөн аябай чарчагандыгын сезет. Анткени андай жерде көрүнгөн балдар келип жабышып, Зира өзүн жаман көрүп, ажатканага барып күзгүсүн жини келип эле талкалап салды. Ал бир кезде атасын эстеп, бирок атасы өтүп кеткенине аябай ичинен сызып, өзүн өзү өлтүрүүнү чечип, күзгүнүн сыныктарын алат да колун кесе баштайт. Ошентип Зира катуу жаракат алып ооруканага калат. Арадан бир канча күн өтүп, жаракатынан айыгып, каарманыбыз өзүнө келип, анын жанына бир тууган эжеси Белла келип, сен бул абалда дагы канча жүрөйүн деп жатасың? Жүрү, иниң унаа менен күтүп жатат, үйгө кетели. Апам болсо кабатыр алып болбой калды деп эле үйүнө кетишет. Үйүнө барса апасы ыйлап эле тосуп алып, мага Белла бардыгын айтып берди. Сени жаман балдар уурдап кетип бирөөгө саталы деп жатышкан экен го. Жакшы тартип сакчылар сени куткарып калыптыр деп сүйүнө баштаган кезде каарманыбыз эжеси апасын алдап койгондугун түшүнүп калат. Ошентип ал өзүнүн бөлмөсүнө кирип атасы менен түшкөн сүрөтүн көрүп, аны эстеп, атасы кызына жакшы насааттарын айткан экен. Кыз өзүнүн жакшы жүрүм туруму менен ата энесин бейишке киргизет. Ошондуктан сен дагы намысыңды сактап мыкты жигитке турмушка чыкканың. Мен сени жакшы көрөм кызым деп жаткан кезде эле Зирага жанагы эс алуучу жайга чогуу барган курбу кызы коңгуроо кылып, Зира анын коңгуроосун көтөрбөстөн өзгөрүүнү чечет. Ошентип үй бүлө тамактанып отурса, Зира бир кезде ал жерге оронуп чыга келди. Анда апасы менен иниси кубанып, бирок эжеси Белла сиңдисине ишенгиси келбей, сен жанагы бети жабы кылдый жак ачыктарга окшоп жөн эле оронуп алган жоксуңбу? Бул нерсеге олуттуу карашың керек десе, Зира мен бир чечимге толук келдим деп айтып, мага динди үйрөтүңүзчү деп эле эжесинен сурана баштайт. Анда эжеси сиңдисине жардам берип, сен мурдагы күндөрүңдү унуткуң дагы, мурдагы байланыштарыңдын бардыгын үзгүнүң. Экинчиси болсо Куран сабактарына барып Куран окуганды сөзсүз үйрөнүшүң керек. Үчүнчүсү болсо сени менен кошо сабак алган мыкты кыздар менен курбу болгонуң. Ошондо гана ийгиликке жетесиң деп жолдорду көрсөтүп, бир күнү мечитке алып барып, туура жолго түшө баштаган Зира мечиттен өзүнүн эски курбу кыздарынын бирин көрүп калат. Курбу кызынын аты Интан. Ал дагы бир кезде ойроң-чойроң болуп жүргөн кыздардан эле. Бирок Интан дагы туура жолго түшүүгө аракет кылып ороно баштап, алар чогулуп сабак алып олтуруп калса, устазы аябай эле катуу сөздөрдү айтып, эгер сиз диндар болбосоңуз тозокко түшөсүз деп кыздарды катуу чочутуп коет. Зира араңдан эле оңолуп келе жаткан сиңдисин жалкытып албайын деп башка устазга алып барууну чечип, Инстаграмдан Куран үйрөткөн устаздардын бири Амир деген баланы таап, ошонун сабагын алып барса, ал бала аябай жумшактык менен сабак өтөт экен. Ал аз келгенсип Амир үйлөнө элек, белинде күчү көп, мыкты жигит болот. Күндөрдүн биринде курбулар сабактан чыгып бара жатып, каарманыбыз ал жерден эски досу Абуга жолугуп калып, аны менен сүйлөшүп жатып, устаз Амир менен жакындан таанышат. Көрсө Абу устаз Амирдин досу экен. Биз ушул жерде Амирге Зира дароо эле жаккандыгын байкайбыз. Анткени ал уялбай эле каарманыбыздын Инстаграм баракчасын сурап, ошол күндөн кийин экөө бири-биринин ден соолугун Инстаграм аркылуу сураша баштайт. Ушундай күндөрдүн биринде Зиранын эски курбу кызы Никке келип, сен деле менден качып жатасың. Өзүнчө эле оронуп, өзүңдү жакшы кыз сезип алыпсың го. Эгер тозок чындап бар болгон болсо, ал жака мен эле эмес, сен дагы түшөсүң. Калп эле 200 эмне пайда десе, каарманыбыз аны үйүмдөн кетчи деп эле ыйлап жиберет. Кандай болбосун, каарманыбыз курбу кызы Интан менен окуусун улантып, бир күнү устазы Зирадан сиз мага апаңыздын байланыш сандарын бериңизчи деп эле ачык сурады. Анда Зира эч нерсени ойлонбой эле байланыш сандарын бере салат. У сен менен якыраак таанышышны хоhlар экен. Көрсө Амир каарманыбыздын апасына коңгуроо кылып Зиранын колун сураптыр. Анда эжеси сиңдисине өзүнүн кеңешин айтып, Амир аябай такыба бала экен. Ага макулдугуңду берип турмушка чыксаң өкүнбөйсүң. Бирок кантсе да чечим өзүңдөн десе, апасы дагы кызына ыраазычылыгын берип, каарманыбыз түнү бөлмөсүндө жалгыз олтуруп алып бир чечимге келет. Ошентип күндөрдүн биринде Амир бир тууган агасы жана апасы менен куда түшкөнү келишип, Зиранын үй бүлөсү аларды жакшы маанайда тосуп алып көңүлдүү сүйлөшө башташат. Сыягы үйлөнүүгө эки тарап тең ыраазы болду окшойт. Ошентип Амир Зирага үйлөнө турган оюн ачык эле айтса,
Зирага жооп берип, сиз мен жөнүндө эчтеке билбейсиз да десе, Амир үйлөнгөндөн кийин бири-бирибиз жөнүндө толугу менен билип алабыз деп айтат. Ошентип коноктордун бардыгы аппак кийимин кийип эки каарманыбыздын үйлөнүү тою башталды. Эки отең элдин алдына күбөлүк берип, молдо келип никесин окуп, айлана чөрөсүндөгүлөр бардыгы кубанып күбөлүккө өтүшөт. Ошентип той болот, тойдун дагы эртеси болот дегендей бир кезде нике түн келип, Зира бир нерседен чочугандай эле корко баштайт. Анда Амир аялынын чарчап калгандыгын байкап, аны жонуна көтөрүп алып үйүнө жөнөп, маселенин чечилишине аз калган кезде Зира өзүн жаман сезе баштайт. Анда Амир Зирага кайрылып, эми экөөбүз үй бүлөбүз, буйруса алдыда бактылуулук күндөрүбүз көп, шашылбай деле койсок болот деп Зираны уктатып коюп, өзү тахажжуд окуп баштап, дуа кылып жатып Кудайдан суранып, пайгамбарыбыз Хадича энебизге кандай мамиле кылса, мен дагы келинчегиме ошондой жолдош болоюн деп суранат. Бирок күндөрдүн биринде Амир Зиранын колундагы кесиктерди көрүп, ага маани деле берген жок. Кандай болбосун, үй бүлөгө айланган каармандарыбыздын ортосунда бактылуулук күчөп, экөө бири-бирине мыкты пейилдерин көрсөтүп, үй бүлөнүн түркүгүн бекемдей башташат. Көрсө Амирдин устаздык жумушунан сырткары бал саткан дүкөнү бар экен. Алар бир күнү глобуска барып тамак аш алып жатып, алдынан Никки чыгып калып, Зиранын жанына келип, сен мени тоюңа деле чакырбапсың го. Устазга турмушка чыксам эле бардыгы кечирилип, бейишке түшөм деп ойлоп жатат окшойсуң. Сиз болсо бирөөнү аларды анын ким экендигин тактап алсаңыз болмок деп эле Амирге дагы сүйлөп алчыдан кетип калат. Анда Зира өзүн аябай жаман сезип, Амирдин астында уялып, сиз мен тууралуу көп нерсени билбейсиз. Мен кичинекей кезимде дин сабагын окуп жүрүп, мектепте кыздардын бири оорулук кылып жаткандыгын көрүп, ал кыздын кылган ишин мугалимдерге айтып койсом, кайрадан мени урушушкан. Анткени ал кыз мугалимдердин биринин кызы эле. Ошол кезде жанагы курбу кызым Никки дагы мени менен окуучу. Ал кыз дагы көптөн бери мектептен кеткиси келип жүргөндүктөн экөөбүздөн кетип калып, жолуктарыбызды чечип ыргытып жиберип, эс алуучу жайларга бара турган болуп калдык. Ошондой күндөрдүн биринде Никки мага мас кылуучу дары берип деп жаткан кезде эле Амир анын сөзүн токтотуп, эми экөөбүз кандай болсо дагы үй бүлөбүз, бул дүйнөдө күнөөсү жок адам жок, эски күндөрдү унуткунуң деп жаткан кезде эле Зира дагы бир жолу өзүн жаман сезип, деми кысыла баштайт. Бирок Зира кандай болбосун, Амир аны ошол бойдон кабыл алаарын түшүнүп, Амирге болгон сүйүүсү мурдагыдан да ашып, бир күнү маселенин токотер жерине өтүшөт. Ошондой күндөрдүн биринде Зира Амирге боюнда болуп калгандыгын билдирди. Анда каармандарыбыз аябай кубанып, экөө бири-бирин куттуктап, ооруканага барып текшерткенден кийин бул нерсени майрамдашыбыз керек деп, атайын тамак ашыраста бири-бири менен жакшы убакыт өткөрө башташат. Бирок каармандарыбыздын кубанычы көпкө деле узабайт. Бир күнү Зирадан кан кетип, түшүнүксүз абалда анын боюнан түшүп калып, Зира башына келген сыноого чыдай албай, күйөөсүнө дагы көңүл бурбай баштайт. Анда Амир анын жанына келип, кучагына бекем кысып, бардык нерсе жараткандын тарабынан, бизге эмне жакшылык алып келет, эмне жамандык алып келет жаратканым жакшы билет. Ошондуктан башыбызга келген сыноого чыдайлы деп аялына дем күч берет. Бирок кандай болбосун, Зиранын көңүлүнүн көтөрүлүшү аябай эле кыйын болду. Анткени айлана чөрөдөгүлөр анын боюнан түшүп калгандыгын билбей эле кайра качан боюңда болот деп сурай беришип, Зира ажатканага кирген сайын боюмда болду экен деп текшерип эле күйөөсүн дагы кыйнап жиберет. Кантсе да Амир өтө сабырдуу, мыкты устаз экен. Ал аялынын көңүлүн көтөрөйүн деп ага жакшы мамиле кылып, өзүнүн сабактарын алып барып, сабырдуулук жана Аллахка таянуу жөнүндө сабактарды өтүп, бул нерселерден таасир алган Зира убакыттын өтүшү менен өзүнө келе баштайт. Ал күйөөсүнүн жанында көп убакыт өткөргөндүктөн ыйманы бекемдеп, буга чейин тахажжудка турбай жүрсө, эми болсо Амирден биринчи ойгону аны тахажжудка тургузуп, экөө жамаат менен окуй баштайт. Амир дагы шамда кайлык кылып жуунганы кирип, бирок чачыгын унутуп, аялына алып келип берчи демиш болуп эле өзү менен кошо аялын дагы жуунуучу бөлмөгө алып кирип кетип жатты. Бисмиллах де. Бисмиллахиррахманиррахим. Ошондой күндөрдүн биринде Амир таанымал устаз болгондуктан андан келип интервью алышып, кечинде болсо каармандарыбыз Ала Тоо кинотеатрына барып Бейшенин Таманда деген тасманы көрүшөт. Алар тасмадан катуу таасир алып чыгып келе жатышса эле сыртта кызычуу болуп калыптыр. Анда эмне болуп кеттиккен деп барса эле бирөө бийиктиктен секирип өзүн өзү өлтүрөм деп жаткан болот. Көрсө бул Зиранын курбу кызы Никки экен. Көрсө ал аягы суюктук кылып, туура эмес иштерди кылып, боюнда болуп калып, өз тагдырымды өзүм боздум деп бул жашоо менен кош айтышууну чечкен болот. Анда каарманыбыз курбу кызын көрүп эле аны куткарууга аракет кыла баштаса, Никки ага кайрылып, мен сенин кыйынчылык учуруңда жаныңда болдум, бирок сен болсо мени жөн эле таштап кеттиң. Ошондон кийин досуңмун дегениңе деле кантип ишенем деп секирүүгө даярданып калсам, Амир дагы аралашып, Алла Таала пендеси көтөрө албаган сыноону эч качан бербейт. Сабырдуулук менен жеңсеңиз болот десе, бул сөздөр Никкиге таасир берип, ал оюнан кайтып каармандарыбыз кызды өлүмдөн куткарып калышты. Бул убакта түгөйлөрдүн үйлөнгөнүнө 100 күн болгон эле. Амир 100 күндү белгилеп, келинчегине гүлдөрдү белек кылып, Амирдин кээ бир учурда түшүнүксүз абалдары жөтөлө баштагандыгын Зира дагы байкай баштайт. Кантсе да Амир
менин саңа белегим бар деп аялынын көзүн таңып алып бир жака алып жөнөп, Көкжарда жаңы салып аткан үйүн көрсөтүп, буйруса биз бул жака көчүп келебиз. Экөөбүзгө дагы балдарыбызга дагы бөлмөлөрдү ырастап жатамын. Бактылуу өмүрүбүздү ушул жерде сүрөбүз деп Зираны кубантып, ошондой кубанычтуу күндөрдүн биринде каарманыбыз өтө катуу жөтөлө баштайт. Алар дарыгерге барып текшертсе, Амирдин өпкөсүндө маселе бар экен. Ошондуктан дарыгер ооруканага жаткыла деп айтып, каарманыбызды дарылоо иши башталып, Амир жөтөлгөндүгүнө карабай ооруканада дагы намазын унуткан жок. Зира тааныштарынын бардыгына коңгуроо кылып, Амирге дуа кылып койгула деп айтып, бир күнү Амир ооруканадан чыгып эле биз кайын журтка дагы барып келели. Апаңды көрө элең эле көп убакыт болду окшойт. Биринчи апаң менен эжеңе билек алалы деп алтын билериктерди сатып алышып, унааларына олтуруп алып эле Бишкектен Баткенди көздөй кетишет. Ошентип алар Зиранын апасынын үйүнө жетишип, шан шоокет менен туугандар чогулушуп, Амир билектерин берип биргеликте тамактанып эле олтуруп калышат. Эртеси деңиз жээгине барып эс алып келели деп каарманыбыз дагы бир жолу жөтөлө баштагандыгын байкайбыз. Анын оорусу бул жолу дагы күчөй баштагандыктан ооруканага түшүп калып, Зира мунусунда чындап эле кабатырала баштайт. Ошентип алар бул жолу ооруканада көп убакыт өткөрүп, Амир аялына кайрылып, сен мага каралашам деп аябай эле чарчап калдың окшойт. Андан көрө үйгө барып уйкуңду кандырып бир-эки күн эс алып келгениң. Усталарыбыздан дагы кабар алып коюш керек, аларга дагы көз кулак керек десе, Зира такыр кеткиси келбей, каарманыбыз аялына мен сага уруксат берип жатамын го, чарчаганыңды сезип турам деп жок дегенине карабай үйүнө жиберет. Анда Зира үйүнө барып жалгызсырап эс алгандай деле болбой, жаңы үйдү салып жаткан усталарына жолугуп жаткан кезде ага ооруканадан коңгуроо келет. Зира ооруканага барып эле күйөөсүн ордунан таппай калып чочуп кетип, көрсө Амир сыртка тамак аш алып келгенин чыгып кетиптир. Ошентип арадан убакыт өтүп, Амирдин абалы жакшырбай эле оорлошо баштап, анын үстүнөн операция жүргүзүшүп, Зиранын дуба алгандан башка аргасы калбайт. Кандай болбосун бир күнү маңдайга жазылган тагдыр туш болуп, Амирдин ичер суусу түгөнүп, бул дүйнө менен кош айтышат. Hali ko'p orzularimizga erishishimiz kerak. Сүйгөнүнөн айрылган Зира катуу ыйлап, аны көргөн туугандары дагы чыдай албай, биз ушул күндө эки каарманыбыздын үйлөнгөнүнө 172 күн болгондугун түшүнөбүз. Ошентип Амирдин денесин жерге коюшуп, Зира аны эстөө менен гана жашап калат. Ал деңиздин жээгине барып салынып жаткан үйүнүн бүткөнүн элестетип, анын ичинде Амир экөө эркелешип жаткандыгы элес боло берет. Биз мындан соң тасма болгон окуядан алынгандыгын түшүнөбүз. Анткени аягында бул тагдырды жашап өткөн чыныгы каармандарды көрсөтүп, чыныгы жашоодогу Зира менен Амирдин видео тасмасы менен аягына чыгарат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, эркегибиз аялга, аялыбыз эркекке жакшы мамиле кылып, көзү барда бири-бирибизди сыйлап бактылуу өмүр сүрөлү. Анан дагы өткөнүштү эстеп, өзүбүздү кыйнабай жакшы жака умтулууну токтотпойлу. Анан дагы бул кыска өмүрдө бири-бирибизден жакшы сөзүбүздү аябай, сүйүктүү адамыбызга мен сени жакшы көрөм деп айтууну адат кылып алалы.